кызганыч бул оору, көрө албастык. Ошондуктан кызганыч деген нерсе эң биринчи кезекте сиз өзүңүздүн ичиңиз тар, жакшы сөз сүйлөй албайсыз, анан еще аны башка бирөөгө кетип калгандан коркуп жүрүп, ошондой нерселерди элестетип, ошондой страх менен жашайсыз да. Өзүңүз фантазияңыз күчтүү дагы, күйөөңүздү ар кандай кыздар менен сүйлөшүп атканын элестетип атып, анан өзүңүз менен өзүңүз кызганып туталанып жүрө бересиз. Ошондуктан эң биринчи кезекте эле мен жанагы ушул подписчиктерим арасынан бир эмеге бир келинге аябай жакшы китептерди белекке бердим, 3 китепти. Луиза Хейдин, Лариса Парфентьеванын сонун китептер. Ошол Луиза Хейдин китебин мен эң биринчи баштаган китепте Луиза Хейдин китеби болгон «Күзгү техникасы». Биздин жаныбызда күзгү эмне себептен күзгүгө каранасыз? Сиз өзүңүздү сулуулаш үчүнбү же башка бирөөлөргө сулуу болуп көрүнүш үчүнбү? Өзүңүздү күзгүгө карап суктаныш үчүнбү? Өзүңүзгө карап жакшы сөздөрдү айтып, же башка бирөөлөрдөн жакшы сөз угуш үчүнбү? Мына ошолорду тактап билип алышыңыз керек да. Анан кийин сиз өзүңүздү качан сүйүп баштаганыңыздан кийин башка бирөөлөргө дагы сүйүктүү болуп көрүнөсүз. Жолдошуңузга дагы жакшы болуп көрүнөсүз. Анан сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштебей эле только күйөөңүздүн артынан жаармашып алсаңыз, ал деле бир күн тачайт. Вечно эле ошо сиздин кызганычыңыз менен жашагыңыз келбейт. Эми элестетиңиз, сиз дагы сиздин бүт бардык эркиңизди чектеп, кармап, тушап алган адам менен канчага чейин жашай аласыз? Сиз деле адамсыз да, сиз деле эшикке чыгып адамдар менен сүйлөшкүңүз келет, таанышуулар болот, корбу күткүңүз келет. Мына ошондой эле адамдын өзүнүн границасы бар. Ошол границадан биз өтпөшүбүз керек. Ал биздин жолдошубузбу, ал биздин аялыбызбы же балабызбы? Ар бир адамды Кудай өзү жаратат. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн границасын тебелебегенге, ошол чек арасынан өтүп кетпегенге аракет кылышыбыз керек. Эми күйөөбүз деп эле, же болбосо аялыбыз деп эле биз имею право деп бардык нерсени кыла бергенге болбойт да. Ошондуктан мына эң биринчи кезекте өзгөрткүңүз келеби кимдир бирөөнү? Жолдошуңузду өзгөрткүңүз келеби же балаңызды өзгөрткүңүз келеби? Ушунчалык бирөөлөрдү тарбиялаңыз келгиңиз келип атса, күзгүнүн астына барыңыз да, ошо күзгүдө турган адамды тарбиялаң. Ошол адамга күчүңүз жетсе, демек сиз башка бирөөлөргө да күчүңүз жетет. Күзгүдө турган адамга күчүңүз жетпеген болсо, эч кимге күчүңүз жетпейт. Кала берсе мына кичинекей бир бөбөктү да тарбиялаң, ошону соротконго да сиздин күчүңүз жетпейт. Анткени энеси гана сорото алат го кичинекей бөбөктөрдү, башка бирөө сорото албайт. Ошондуктан бөбөк боюнча, мына наристе боюнча калып кетпестен, бизде кыз келиндер көбүнчөсү өсүшүбүз керек. Өсүү деген бул акылмандык, акылга акыл кошуу деген. Өсүү деген мына бир орунда туруп калбастан, күнүмдүк мына болуп жаткан сиздин айланаңызда бир күндө кандай окуялар болду, ошодон только жашооңузга бир жакшы пайдалуу нерселерди алыш. Ошондуктан мына менин күйөөм жаман жолдо жүрөт, кыздар менен сүйлөшөт, мен кызганам деп анын границасын бузбай, только китеп окуңуз, өзүңүздү спокойно кармаңыз. Элементарный кичинекей нерседе мындай рахат алып жашаганды үйрөнсөңүз, сиздин жолдошуңуз да сизди карап, сизге анан кийин акырындан жакындап баштайт. Анан анткени мына эркектер, мисалы, эркектерге чындыгында сулуулуктун деле кереги жок. Эркектерге чындыгында аялдын денеси, фигурасы же болбосо монтип акыркы модадагы машиналарды же болбосо кийимдерди кийген деле аял керек эмес. Аларга кайсы аялдын жанында өзүн кандай сезгени. Мисалы үчүн кээ бир аялдардын жанында өзүн настоящий мужчина сезет, а кээ бир аялдардын жанында козел деп турса, өзүн козел сезип кетет. Ошондой аялдардын жанында эркектердин өзүнүн сезген абалы. Кандай аялдын жанында өзүн кандай сезсе, ошол жерде жүрөт. Кандай аялдын жанында өзүн төмөн сезсе, ал жерден качканга аракет кылат. Ошондуктан мына азыркы учурда аялдардын көңүлү назик, аялдарды аяш керек дейбиз. Чындыгында аялдарды аяшыбыз керек, кыз келиндерди аяш керек, кыздарыбызды жакшы тарбия беришибиз керек. Но ошол эле моментте биздин эркектер менен болгон айырмабыз бир гана ушул аял эркекти айырмалап турган бир гана биздин жыныс мүчөбүз ошол эле. Башка бардык нерсебиз окшош. Мурдубуз, көзүбүз, бүт денебиз окшош.
ошол жыныс органыбыз эле айырмалап турбасачы, а так алардын деле мына кичинекейинен алган кандайдыр бир психологический травмасы бар, кичинекейинен алган болдору бар, өздөрүнө жараша кимдир бирөөлөрдөн алган обидалары, таарынычтары бар. Мына ошолорду аларды как робот катары эсептейбиз да. Анан эми робот деп эле жана темир катын деп урдура берсек деле болбойт экен да. Ошо адамга итти деле ура берсең бир күн кабып тиштеп алат. Ошонун сыңарындай мына мен кызганчакмын деп баардык нерсени кыла берген деле болбойт экен. Азыр мен дайректке аябай көп каттар келип атат. WhatsAppка жазып атышат. Көпчүлүк келген каттарга мен жооп бергенге физический жактан успеть этпей атам да. Мисалы мен кантип акча иштеп таба алам, мен акча иштегенге мүмкүнчүлүгүм болсо дагы каяктан акча табышты билбей атам. Же болбосо мен акча таап же бир үй ала аламбы, машина ала аламбы, мен бир нерсеге жете аламбы деп азыркы заманда аябай мындай немелер өзүбүзгө блок коюп атабыз. Ошо установкалар менен өзүбүздү жеп атабыз. Айланабыздагы адамдар как будто биздин жаныбыздагы адамдар, интернетке кирсеңиз деле, эшикке чыксаңыз деле ошол адамдар ушундай эме тиричилик менен алышып кетип аткандай, акча иштеп таап кетип аткандай, бүт баардык нерсеге жетишип аткандай, как будто бир гана сиз бир жерде орунда туруп калгандайсыз. Мен эч нерсе кылбай атам, мен акча иштеп таба албай атам, эч нерсеге жетишпей атам дегенсип өзүңүздү өзүңүз жемелей бересиз. Но ошондой сизге ошондой көрүнө берет. Сиз деле ошол адамдардын катарында кетип атасыз. Эми мен акча иштеп таба албайм, же мен сулуу эмесмин, мен бактысызмын, мен ушинтип жаралып калганмын дей берсеңиз, ошол нерсе сиздин мээңизге сиңе берет экен да. Мисалы, психологдор айтат, бул жерде каттар келип атат улам. Психологдор айтат да, кадимгидей халва бар го, халва, аябай таттуу болот го, же болбосо хурмабы, эмне болсо да, сахар десек да. Мисалы, халва деп бир 20, 30, 50 жолу айтып берсеңиз, тилиңиз кадимгидей ушундай халва даамданып калат экен да. А лимон дерсеңиз, ошол даамды кадимгидей тилиңиз сезип баштайт экен. Анткени мээ сигнал берип атат ошол тилиңизге, оозуңузга, даам сезүү органдарыңызгачы. Халва дей берсеңиз, ошол кадимгидей халванын даамы келип кетет экен. Демек, биз кайсы сөздү көбүрөөк айта берген болсок, ошол сөз биздин генибизге, клеткаларыбызга сиңип, ошол нерсе биздин айланабызда ишке ашып кетет да. Мисалы үчүн вечно эле мен бактысызмын, мен болбогон адам, эмнеге жаралдым, мен жашоом ушундай негативге чөгүп, азап тозок болуп кеттим дей берсеңиз, конечно, ошондой болот. Анан кийин мындай жөнөкөй нерседен, элементарный нерседен чыгып эле эшикке чыкканда эле, вау, бүгүн сонун күн, погода да сонун деп ушундай бир башкача сөздөр менен айтып баштасаңыз, ошол нерсе сиздин жашооңузга акырындан сиңе берет. Эмне үчүн мына психологдор аффирмация айткыла деп ошентип атат. Аффирмация айткан, мисалы, алар уже мына психологдор ошол өздөрүнүн чыгарган сөздөрүн, жакшы сөздөрдү айткыла деп айтканы да. Эми мына биздин динибизге келе турган болсок, эмне үчүн жанагы сүрөлөрдү 33 жолу кайталагыла, 99 жолу кайталагыла, 100 жолу кайталагыла, 1000 жолу кайталагыла деп айтат. Анткени ошол ар бир сүрөнү арабчадан биздин котормо баарын которуп келгенде мааниси аябай сонун. Кудуреттүү Аллам, же болбосо мээримдүү, ырайымдуу деген сөздөр. Мына ошол сөздөрдү улам айта бергенде биздин жашообузга ошол нерсе сиңип калат дагы. Биз баардык нерсени жакшылык менен баштай турган болобуз. Ошондуктан кечке чейин негатив, ушак, бирөөнүн жашоосу ашып кетти, менден тозуп кетти, менден өтүп кетти, ушул модага жетпей калдым, мен ушундай боло албай калдым, ким эмне кийди, ким кимге тийди деген сөздөрдү ушулар менен алектенбестен, эң биринчи кезекте менин жашоом мыкты. Мен күн сайын, сиздин жашооңуз мейли негатив болуп атсын, айланаңызда сизди кыйнап атсын, ошентсе да мен эң сонун жашоодо жашап атам, айланамда эң сонун адамдар бар десеңиз, ошол адамдар сиздин сөзүңүзгө карап өзгөрүп кете берет. Анткени сизде аларга ошо сизге негатив сүйлөгөн адамдарга ответ кайтарбасаңыз дагы, сиз ичиңизден ошо вибрация чыгып атат. Терс вибрация чыгып атат. Адамдарга жакпаган нерсени чыгарып атасыз. Жүзүңүздөн көргүңүз келбеген мына кебетеңизден ошол нерсени чыгарып атасыз дагы, ошо адамдар сизге ошондук жараша мамиле кылып атат. Ошондуктан оң энергияңызды чыгарганга, сизден положительный энергия, вибрация чыкканга аракет кылсын. Мисалы, күлүп турсаңыз, ким эле сизге келип жаман сүйлөйт?
дайыма өзүңүздү спокойно алып, бир жерде жүргөндө дагы денеңизди бош таштап спокойно жүрсөңүз, кимдир бирөө келип сизге жаман сөз сүйлөп, бир жаман нерсе айтпайт да, туурабы? Ошонусуңарындай эле эң биринчи оружие бул биздин аялдардын улыбкасы, андан кийин сүйлөгөн сөзү, анан ошо кылган мамилеси. Ошол аялдардын эң башкы куралы. Анан кийин жана халва дегенде оозубуз халва дамданып калат дегендей, күнүмдүк сөзүңүздү анализ жүргүзүп көрүңүз. Бир күндө эң көп айта турган сөзүңүз эмне? Бир күндө кайсы сөздөрдү көбүрөөк айтасыз? Ошол нерсе жашооңузда болуп атат. Балким акчага муктаж болуп атсаңыз, акча жетишпей атат деген сөздү көп айтып атасызбы? Же болбосо кимдир бирөө менен урушуп салышып атсаңыз, ошол сөздү көп айтып атасызбы? Ал ошол жакыныңыз жөнүндө жаман сөздөрдү айтып аткан болсоңуз, демек канчалык жаман сөздөрдү айта бербеңиз ошол адамдын адресине, ошончолук ошол адам сиз үчүн жаман боло берет. Ал адам кимдир бирөө үчүн аябай жакшы, кимдир бирөөнүн мындай аппак баласы да, идеальный баласы, но сиз үчүн жаман болуп кете берет. Анткени мына биз жашап аткан ааламда жаман адам жок. Просто кимдир бирөө менен пикир келишпестиги, мына эмелер айтып коет го, жылдызы келишпей калды депчи. Ошонусуңарындай эле просто кээ бир адамдардын мамилеси туура келбей калат, жылдызы келишпей калат. А так башка моменттен алып карасак, бүт бардык адамдар өз алдынча уникальный, өз алдынча мына Кудайдын сүйгөн пендеси. Ар бир адамдын өзүнүн жакшы сапаттары бар, жаман сапаттары бар. Ошонусуңарындай биз бирөөлөрдүн жашоосуна башыбызды тыгып, бирөөлөрдүн жашоосуна биздин ошол чек арасын бузуп киргенге биздин моральный укугубуз жок да. Мисалы бирөөнүн үйүнө бастырып кирсе дагы болбойт го. Ошонусуңардай күйөөбүз болсун мейли, балабыз болсун, ошентсе дагы алардын намысына тийип, же болбосо бир көңүлүн түшүрө турган нерсе айттыңызбы, демек анын ички дүйнөсүнө сиз атака коюп атасыз да. Алар дагы өздөрүн защищать этиш үчүн сизге ошондой ответ кайтарат. Эгерде алар өздөрүн мындай защищать этпестен, наоборот, сизге суктанып, жакшы спокойно жүргөн кебетеңизди көргөн болсо, наоборот, сизге ошондой спокойно мамиле кылат. Ошондуктан адам өзгөрүүнү биринчи өзүнөн башташ керек да. Муну айта берем, ар бир эфирде айтып келатам. Ушунчалык өзгөрткүңүз келип аткан болсо, күзгүгө барыңыз дагы, бүгүндөн баштап мен сени өзгөртөмүн, мен сени өзгөртпөсөм атым башка коем деп күзгүдөгү адам менен урушсаңыз, анан ошол адамга күчүңүз жетсе, ошондо сиз чыныгы күчтүү адам болосуз да. Андан кийин уже өзүңүзгө күчүңүз жеткен болсо, анан башкаларды жөн эле тарбиялап кетесиз. Башкаларды тарбиялап эмес, просто сиз өзүңүз менен кош алып кетесиз. Ошондуктан мына күзгүгө карап, ар бир нерсени осознанно кылыш керек. Китеп окуп атканда дагы бүт оюңузду китепке коюңуз. Алма жеп аткан болсоңуз, оюңузду бүт алмага коюңуз. Бул алма каяктын алмасы экен, ушундай кызыл алма экен, мунун сорту кандай экен, даамы сонун экен деп оюңузду только алмага коюңуз. Жолдошуңуз менен сүйлөшүп аткан болсоңуз, оюңузду только ошого коюңуз. Ким балаңыз менен сүйлөшүп атсаңыз, ошо балаңызга коюңуз. Ошондуктан эч бир нерсе, мисалы биз жамандык кылсак дагы, жакшылык кылсак дагы ошол нерсе жоопсуз калып кетпейт экен. Аффирмацияларды айтып, эртең менен бирөөлөргө, мына жакындарыбызга бир жаман сөздөрдү айтып, көңүлүн оортканча, лучше ошол кетирген тилиңизди, ошого кетирген тилиңизди жөн гана 2 сөз аффирмация айтып койсоңуз, ошол жакшы. Мисалы, азыр психологдор айтып атат, хопонопоно деген техникада 4 сөз бар дейт. Ошол 4 сөз менен адам бүтүндөй жашоосун өзгөртө алса болот деп айтып келатат, уверенно айтып келатат. Потому что мына ошол 4 сөздүн ушунчалык кудурети, күчтүү экенин мен мындай баардыгыбыз эле жашообузда эксперимент жүргүзүп келатабыз да. Мен сени сүйөм, өтүнөмүн, өкүнөмүн, кечирчи мени деген. Мисалы үчүн жолдошуңуз сизди каккылап, урушкулап, сизди ушундай заарын чачып турса, мен сени сүйөм деп койсоң, кандай өзүн спокойно сразу токтоп калат ошол жерде. Анан кийин туура эмес иш кылып койсоңуз, келип урушкан болсо, кандай гана болбосун, ортоңуздарда бир чырт чыгып кеткен болсо, сразу ушул 4 сөздү айтып койсоңуз, мен сага ыраазымын, кечирчи мени деп эле койсоңуз, болду, бүттү. Анан кийин сенден өткөн мен кыйынмын, менден өткөн сен кыйынсың деп. Бизде эми эгоисттик сезимдер аябай күчтүү. Эго деген бул, как мына динибиз боюнча алып караганда, мындай жин шайтандардын эле аты экен да.
эго. Мисалы кээ бир учурда адамдар медитация жасап баштаганда биринчи очередде эмнеге мен медитация жасап баштаганда коркуп атам, же болбосо бир нерсе мага нападение кылгандай болуп атат деп айтышат. Анан элементарный эле мына намаз окуп баштаганыңызда кээ бир адамдар биринчи намаз окушу ушунчалык кыйын болот, же намаз учурунда эснеп алсырап уйкусу келип уйкусурап ныксырап бир нерсе боло берет. Мына ошолордун баардыгына адамдын мойнундагы жана адамдын өзүндөгү мүнөзүндө эгоисттик сезимдер көбөйүп кеткенде, чоңоюп кеткенде, андан сырткары мына шайтан уялап алганда же болбосо мойнуна шайтан минип олтуруп алганда ошону көтөрө албай намазда өзүнөн кете берет да. Анан чыныгы Кудайга жакын адамдар намаз окуганда прям рахат алат. Рахат алып ушундай башкача бир сезимдер менен окуйт. Ошондуктан медитация убагыдагы намаз окуп аткан өзү деле медитация. Потому что намаз окуп атканда ойлордун баардыгы намазга, анан Кудайга биздин направлять этип атпайбызбы? Ошонун сыңарындай эле биздин ар бир айтып аткан медитациябыз, окуган намаздарыбыздын баардыгы биздин жашообузду өзгөрткөнгө таасир бере турган кылып окушубуз керек, же таасир бере турган кылып аффирмацияларды айтышыбыз керек да. Анан жөндөн жөн эле эптеп күнүбүздү өткөрүп, бири бирибиз менен алышып, бири бирибиз менен салышып, интернетке анан ушунчалык кыйын болуп жашообузду прям ордоруна коюп, кыйын болуп кеткенде интернетке кирип алып бир комментарий жазабыз, кимдир бирөөнүн жашоосуна эй сен мындай экенсиң, андай экенсиң деп тим эле кыйын болуп кетебиз. Ошондуктан мына эч качан бирөөгө сын такпагыла. Мурда 40 жылда келсе, азыр 40 күндө же болбосо балким 40 минутта да келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жашоодо негатив жашоо жок, кыйынчылык жашоо жок. Просто биз өзүбүз мына башыбызга сиңип калган установкалар менен өзү ушу сиңирип алган, өзүбүз мурдагы ойлоп жүргөн ата энебиз биздин башыбызга куюп койгон жанагы сөздөр менен жашообузду оорлоштуруп алабыз да. Ошон үчүн мына жолдошум жаныма келип телефондо секин сүйлөсөң болбойбу деди эле. Сиздер айткан 4 сөздүн бирин колдондум, кечирип коюңчу десем, үндөбөй басып кетти дейт. Мына көрдүңүздөр, мына живой пример сиздерге мына комментарийде жазыңыздар. Антпесе мына сториске киргизип, менде марафондогу жыйынтыктарды улам киргизип турсам, көпчүлүк ишенбей атат. Сен өзүң жасап, өзүң эле киргизип атасың деп. Мен өзүм жасап, мага зарыл келген жок да. Ошондуктан өзүңүздөр мына окуңуздар, кандай болуп кыздар акылдуу болуп ушунчалык бактылуу болуп кетишат. Слишком акылдуулуктун бизге кереги жок. Биз акылмандык менен, көрөгөчтүк менен жеңип кетебиз. Ошондуктан аффирмациянын кыргызчасы кандай болот дейт. Эми аффирмациянын кыргызчасы кандай болот? Жөн гана менин жашоом эң мыкты, мен бактылуумун, мен ушундай бактылуу аялмын, сүйүктүү жармын деген сөз эле ушул биз өзүбүздүн кыргызча сөздөрүбүздү эле колдонсок боло берет. Эгер ушунчалык кыргызча сөздү колдонуш сизге кыйын болуп аткан болсо, Аллахтын 99 атын айта бериңиз. Анткени Аллахтын 99 атын ар бири өз алдынча бир башкача сөздөр. Аллахым ырайымдуу, кечиримдүү, кудуреттүү, жоомарт, берешен деп ар бир сөзү мына ошол Аллахтын атын таандык го. Ошол сөздөрдү айта бергендин өзү эле күчтүү, керемет. Анткени психологдордун баардыгы ушул өздөрүнүн фишкаларын, өздөрүнүн ар бир колдонуп жаткан, бирөөлөргө үйрөтүп жаткан семинар, тренингтердин баардыгы мына ушул Куран китептен алынган. Бир эле мисалы аффирмациялардын түрдүү түрлөрү бар го. Канчалаган аффирмациялар. Ошолордун баардыгы жөнөкөй эле Аллахтын 99 атын психологдор алып китеп чыгарып атышат. Подсознанияны кантип тазалайбыз дейт. Подсознанияны тазалаш үчүн күн сайын өзүңүздүн үстүңүздөн иштешиңиз керек. Сүйлөп аткан сөзүңүздү, ойлонуп аткан ойлоруңуздун баарын сортировка кылып, техникаларды, көнүгүүлөрдү аткарып, баардыгын ошентип эме кылсаңыз болот. Подсознание бул биздин кичинекей кезибизден бери, акыл эсибизди таанып келаткандан бери ата энебиз биздин башыбызга куюп койгон нерселер да. Мисалы, убеждение деп коет го, элдердин сөзү бар го. Мисалы, сиз турмушка чыкпасаңыз, всё, сизди адам катарында көрүшпөйт, кээ бири. Сен уже карадал болуп калдың, сен уже аял болбой калдың деп көп адамдын эмесин. Ошол сөздөрдү угуп калбашыбыз үчүн биз только эме кылабыз. Лишь бы турмушка чыгышыбыз керек, лишь бы үйлөнүшүбүз керек. Ошол эле. А так биз бактылуу болушум керек. Мен бактылуу болушум үчүн мындай бактылуу кыла турган адамды издеп, өзүмө жаккан адамды издеп, анан турмуш курушум керек.
ошол нерсени издеп тапканга чейин биз чыдабайбыз да. Ошондуктан подсознанияны тазалаш бул өтө кыйын. Анткени мына бизде мисалы акча таап келгенде тияка иштетейин, бияка иштетейин дегенде ата энебиз экономдоп жүрүп кой. Акча табыш кыйын, жашоонун өзү кыйын, жашоодо күрөшүш керек, тырмышыш керек деген сөздөрдүн өзү мына установка экен да. Анткени биз ошол нерсени мына кыйын катары көрүп калат экенбиз, жашоону дагы, турмушту дагы. Чын-чынына келгенде жашоо рахат. Турмуш өзү дагы ушунчалык рахат. Мейли сенде эч нерсе жок болсун, жегенге эч нерсең жок болсун, но ошондон да бир бактылуу бир нерсе тапса болот да. Мисалы мен бүгүн кайрымдуулук иретинде чалып ушинтип суранганынан бардым. Ал жерде 24 жаштагы жап-жаш келин, экинчи баласы экен. Боюнда бар кезде бир жашын өткөрүптүр, баары жакшы экен, ушунчалык эч кандай белгилер деле болбоду дейт. Бирок жана спинномозговая грыжа болуп төрөлүп калыптыр да. Эми андайды мурда кийин көргөн эмесмин, мурда кийин андай жерлерге барган эмесмин. Кайрымдуулук кылсам деле мындай муктаж болуп турган аялдардын колуна тапшырып коюп келем да. Анан мындай ооруп жаткан бөбөктөрдү көрүш ушунчалык жүрөгүң чыдаса анан көрүшүң керек экен да. Анан ошол учурда олтуруп мага арманын айтып, проблемасын айтып ыйлап олтурган кыз келиндердин анан бир урушайын дедим да. Мен аларды катуу сүйлөп урушайынчы деп бүгүн ошондой эме менен кирдим. Эми азыр сиздерде кызганычтан кыйналып атасыздарбы, же кандайдыр бир жаныңызда кошунаңыз байып кетип ошолорду көрө албастык менен кыйналып атасызбы, бир нерсеге жетпей атам деп кыйналып атасызбы? Сизге ушунчалык кыйналган сайын Кудай сизди хуже жазалай берет. Сиз ошол кыйынчылыктан чыгыш үчүн колуңуздан эч нерсе келбесе дагы мына ошол оорукчан балдарды, жетим балдардын үйүнө барып ошолорду көрүп, анан кийин жашооңузду жөнгө салышыңыз керек. Ага чейин сиз өзүңүздү жөнгө сала албайсыз. Ага чейин сиз өзүңүздү как будто ушул ааламда бир гана сиз кыйналып аткандай болуп, өзүңүздү өзүңүз бактысыз кыла бересиз. Как будто сизди бирөө башкалар бактысыз кылгандай, сизди ушул апаңыз төрөп койду, бактысыз болуп жашаш үчүн төрөп койгондой өзүңүздү өзүңүз жемелеп өтөсүз. Эгерде адам катарында нормалдуу жашайм десеңиз, мен ушундай мыкты адам болуп, бир нерсени билип, адам деген наамга татыктуу болуп жашайын десеңиз, мына ошол муктаж адамдарга мейли эчтеке бербеңиз, акча бербеңиз, эч нерсе кылбаңыз. Просто барып ошол көрүп, жок дегенде жакшы сөзүңүздү арнап келиңизчи. Мына ошондо сиздин кругозоруңуз, ой жүгүртүңүз, мына ааламга, дүйнөгө болгон көз карашыңыз бүт баары өзгөрөт. Ошондо мына айтып жаткан сөздөрүңүзгө айтып, Кудай тооба кылдым, кечир мени деп Кудайдын астына кандай барганыңызды билбей каласыз. Бүгүнкү мына өзү ушунчалык жаш келин экен, ошентсе дагы эненин күйүтү башкаго, эне баланын күйүтүн тартпаш керек. Анткени бир гана эне билет, аны Кудай сезет. Эненин күйүтүн Кудай ушунчалык чыдабайт экен, эненин тарткан күйүтүнөнчү. Ошондуктан бүгүнкү баласынын ошондой ооруп жаткан абалын көрүп турган эненин күчүнө, кубаттуулугуна мен ушунчалык суктанып келдим. Анткени ошол балаңыз кичинекей температура болуп атса кандай кыйналып кетесиз, оюңузга эмнелер келбейт, вирус жугуп калдыбы же башка болуп калдыбы, же бир жер ооруп атат, бир жери бир эме болуп калдыбы деп кандай ойлор келип кетпейт. Ал ошол аялдын, мына 24 жаштагы жаш келиндин баласынын артынан чыгып калган органдары кадимкидей чыгып калган. Мына ошолорду өз көзүм менен көрүп олтурат. Биз бир гана мына 5 минуттан ичинде көрүп жүрөбүз чыдабай, кайра колубуздан келген жардам, акчалай жардам берип келдик. Ошентсе дагы мына күчүңүз жетишинче барып, жок дегенде телефондон болсо дагы көңүл көтөрүп айтып койгонго жарасаңыз, мына сиз эң биринчи оңолгонго, өзгөргөнгө биринчи кадамыңыз мына ушунда. Ошондуктан только өзүңдүн проблемаң менен эле алыша берсең, бул дагы эгоисттик сезимдер экен да, эгоизмдикке алып барат экен. Только өзүң, только я, мен эле кыйналып атам деп. Мына мыкты жашагандар, аябай бай жашагандар да кээ бир мындай эгоист болуп кетет го, алар да только мага, мен кыйналам, мен монтип жашашым керек деп. Анан кыйналгандар деле только мен кыйналып атам, как будто ааламдагы түйчүктүн бардыгы мага үлүп калгандай деп эле ойлоно бересиз го. Мына ошол учурда бир азга токтоп туруңуз дагы, эч ким менен сүйлөшпөстөн. Бир комнатага кирип туруп ойлонуп олтуруңуз да, күзгүгө карап. Мага эмне жетпей атат, мен эмне үчүн ушундай болуп атам, мени эмне азгырып атат, мен кайсы шайтандын торуна түшүп кетип атам деп интернетти барактап, же болбосо ушундай кайрымдуулук фондторго, жана благотворительный фондторго барып, ошо интернеттен кайрылып, ушул жерде жарыяланып турган сүрөттөрдү карап олтуруп 3 жолу анан ошондо Кудайга ыраазычылык билдириңиз. Мени кечир депчи.
антпесе сиздин жашооңуз еще хуже болуп кете берет. Мына ошондон баштап сиз Кудайга рахмат айтып баштаган күндөн баштап сиздин жашооңуз өзгөрөт. Кудайга бир жолу рахмат айтпасаңыз сиздин жашооңуз өзгөрбөйт. Еще өзгөргөндө да акырындык менен өзгөрөт. Анткени сразу өзгөрүп кеткен жашоо сразу кайра мурдагы абалга келип калат. Элестетиңиз, сиз бир мешок акча таап алдыңыз, моментально эч нерсеңиз жок, студент болсоңуз, ошол нерсени кантип иштетишти билбейсиз, биринчиден кантип коротушту билбейсиз, кайсыл жакка коротушту билбейсиз, и еще бирөө келсе сен каяктан кантип таап алдың, бул фантастика десе, сиз аларга кантип жооп беришти да билбейсиз. Ошондуктан ошол акчаларга да биз даяр болушубуз керек экен да. Коротконду билишибиз керек биринчиден, ошол нерсени туура пайдаланганды билишибиз керек. Биз туура пайдаланганды билбейбиз, ошон үчүн бизге Кудайым акча бербей келатат. Биз качан ошол нерсеге даяр болсок, мисалы бактылуу жашоого даяр болсок, мына ошондо бизге бакытты берет Кудайым. Бактылуу жашоого кантип даяр болобуз? Өзүбүздү оңдошсок, өзүбүздү мына эгоисттик сезимдерден жок кылсак, жаман адаттардан арылсак, жалкоолуктан арылсак, мына ошондо гана биз бактылуу жашоого даяр болобуз да. Анткени Кудайым мына сага, сен ошол нерсеге ылайыктуусуң деп берип коет. Анан биз эч нерсеге даяр болбой туруп, мүнөзүбүз, характерибиздин ичибизде ит өлүп атса, бирөөлөргө болгон зависть, ичкүйдүүлүгүбүз күйүп, жөн эле көрө албастык сезимдерибиз болуп атса, биз кантип бактылуу жашайбыз? Биз даяр эмеспиз бактылуу жашаганга. Ошондуктан биз өзгөчө мына кыргыздын кыз келиндери. Азыр мен негизи бул Инстаграмга, Ютубка эмне максатта чыгып атам? Жөн эле мен өзүм бактымды ойлоп, ушунда кайф кылып эле эптеп жашасам болот. Мен бүт бардыгым өзүмө бактым, өзүмө жетиштүү. Мен күн сайын рахмат айтып келем. Анан ошол нерсени биз эми келаткан мына турмушка чыга элек жаш кыздарга үлгү болбосок, алар кимден үлгү алат, Мисалы, күн сайын монтип жеген тамактарыбызды интернетке жарыялап мактанып, алардын көзүн күйгүзүп, мына эми чоңоюп келаткан подростокторго, жаш кыздарга, келечектеги энелерге ошентип тарбия берсек, алар дагы ради ошол тамак үчүн, ради одеждалар үчүн, салон красоталар өздөрүн көрсөтүш үчүн бүт баардык нерсеге макул болуп кетирет да. Кимдир бирөө мынтип өзүн сатканга чейин барат ошол кыздарчы, лишь бы ошол нерсеге жетиш үчүн. Ошондуктан ошол нерсеге биз себепчи болуп калбаш үчүн жөнөкөйлүк менен ар бир нерсени мына эң кыйын жолдошту туура тандап алганга чейин биз туура жол көрсөтүп берсек, андан кийин жолдошун туура тандап алды, болду, алар бирге чоң бактылуу жашоого бирге кете беришет. Анан ошого чейин алардын жашоосу башаламан болуп, интернетти караса, бул жактан бир жылдыз чыгып атат, бул жактан бирөөсү бир тамагын шикарный ресторанда олтурат. Анан кийин ошолорду карап олтуруп, мен эмне үчүн ушундай жашоодо жашабайм дейт да, көчөгө чыгат дагы, өзүнүн иштейин десе ага эмеси чыдабайт, гордость не позволяет. Анан өзүн сатканга, өзүн же болбосо кимдир бирөөгө жаман иштерге барганга көпчүлүк кыздар ошентип азгырылып кетет. Лишь бы ошондой жашоого жетиш үчүн. Ошондуктан мына акырындык менен өзгөрүлүп келаткан жашоо аябай мындай ширин да болот. Эң аягында сиз билбейсиз, вау, бир дарбаза ачылып калышы мүмкүн, бир бакыттын дарбазасы ачылып калышы мүмкүн, же болбосо бир байлыктын дарбазасы ачылып калышы мүмкүн. Ошондуктан акырындан осознанно, акылдуулук менен ошол нерсени түшүнүп жеткен жашоо бул башкача болот. Ал эми резко келген байлык ошончолук резко сиздин жан дүйнөңүздү дагы каралап булгап кетет. Акырындан өзүңүздү түшүнүп, сиздин өзүңүздүн психологический тибиңизди, характериңизди түшүнүп, анан кийин барсаңыз ошол жашоого, анан ошол нерсе сизге жугумдуу болот. Ошол рызкы да, Кудайдын берген рызкысы да сизге жугат да. Ошондуктан азыркы учурда мына жашыңыз канча да болбосун, сиздин бир эле мүнөзүңүз азыркы эми келаткан жаш муундарга, эркектерге мейли, эркектерге пример болбосун, эркектерге өздөрү мына биздин имамдар жетишет. Биз мына аялдар, жаш өсүп келаткан кыздарга, келечектеги энелерге бир эле нерсебиз менен, бир эле аракетибиз менен, бир эле мүнөзүбүз менен ошолорго пример болойлу. Мына ошондо качанга чейин пример болобуз? Туура жолдош тандап, ошол жолдошу ошо камкор, бул жашоодо опора болуп бере ала турган, жардам болуп бере ала турган, ошол нерсени коргоп, ошол кызды коргоп, балдарын, үй бүлөсүн сактап кала турган мыкты эркекти жолуктурганга чейин ошол кыздарга идеальный эме болуп, пример болуп бере алсак, андан кийин ал кыз өзүнүн жашоосун мыкты эптеп кетет. Андан кийин биздин керегибиз деле жок. Биз бири-бирибизге үлгү болушубуз керек. Бири-бирибизге жамандык жактан эмес, только жакшылык жактан үлгү болушубуз керек. Не дейт?
сени мактап жазгандарга рахмат айтып койсоң болмок. Бул да болсо жашоого күч кубат берет дейт. Жашоого кубат берет дейт. Сиздин айткан сөздөрүңүздүн бир жанында туура, балким мен байкабай калгандырмын, балким көрбөй калгандырмын. Мен чындыгында ыраазычылык билдирген лично WhatsApp'тан билдирем көбүнчөсү мага жазышкандардын. Анан мен Instagram'га түз эфирге кирем, сторис жүктөгөн кирем, андан кийин пост жазган кирем. Андан комментарийлерди чындыгында окубайм. Окуганга кээде убакыт болбой калат. YouTube'дан дагы окуганга убакыт болот. Андан сырткары мына жардам сурап кайрылышат, кеңеш сурап кайрылышат. Ошолор менен болуп калам да. Ошондуктан мен чын жүрөктөн сизден кечирим сурайм. Эгерде сиздин сөзүңүздү же кимдир бирөөнүн сөзүн мен жоопсуз калтырган болсом, мен чын жүрөктөн кечирим сурайм. Бир күн убактым болгондо баарын барактап отуруп, баары бирине чын жүрөктөн мына эске алабыз сиздин сөзүңүздү дагы. Андан кийин ар бириңиздерге жооп берип, ар бириңиздердин жылуу сөздөрүңүздөрдү кабыл алып, жакшы сөздөрдү айтканга мен мындан кийин сөз берем. Сиздин сөздөрүңүздү эске алдым. Аллахым өзү жардам берсин, энесине сабыр берсин. Ушунун артынан Аллахымдын эң чоң белеги бар дейт. Эми бул эркек бала, аты Салман экен, аты дагы аябай сонун экен, жакшынакай келин экен өзү дагы. Ошол балким бул орукчан бала, мына Кыргыздан бир бала төрөлдү. Ошол бала балким мына Кыргыздын бир келечегине жараган эркек болуп калат. Биз билбейбиз да. Анткени мына бешиктеги баланын ким бек болорун ким билет дегендей, биз ошол нерсе мыкты болуп чыкса, эгерде биз кичине жардам берсек да, балким айланып тегеренип келип, ошол бала кийин чоңойгондо сиздин Кудай өзү эле жолуктуруп коет да. Кандайдыр бир зар болуп жүргөн кезиңизде ошол бала сиздин жардамыңызга жардам бергени келип калышы мүмкүн. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азыр бир аз убакыт болгондо түз эфирге кире калдым. Эфирге кирип менен биргеликте отурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Буюрса дагы алдыда көптөгөн темалар менен бөлүшөм. Сурооңуздар болсо эфирге даярдап коюңуздар. Мен ушул жерде живой жооп бергенге даярмын мен дагы. Азыр саат 9-да мен марафонго сабак бөлүшүм керек. Буюрса дагы алдыда мына 15 декабрларда мен ошо кайрымдуулук иретинде ошол марафон кылайын деп атам. Ошол марафондон түшкөн акчаларды жардам берүү максатында. Каалоочулар ошол марафонго жазылсаңыздар болот, кенен маалымат алсаңыздар болот. Ошол сиздердин ар бир төлөгөн акчаңыздар мына ушундай жардамга муктаж, кичинекей бөбөктөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген ушул Кыргызымдын бир инсанына, адамына чоң жардамы тийсе деп үмүт кылып атам. Баарыңыздарга ийгилик, эч качан оорубаңыздар, эч качан кыйналбаңыздар, эч качан ушул болбогон бир нерсеге жеңилип калбаңыздар. Анткени сиз жеңилдиңизби, значит сиз сразу шайтандын торуна илинип калдыңыз. Шайтанга баш бербеңиздер. Сиздердин жаныңыздарда канчалаган периштелер, эң күчтүү Кудай турат. Анан болбогон бир страшный шайтандын торуна илинип калсаңыздар, бул деген сиздердин алсыздыгыңыздардын белгиси. Биз алсыз эмеспиз, биз коркок эмеспиз, биз күчтүүбүз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.